күз кыш айларында абанын температурасы суук түшүшү менен биздин республикабызда грипп оорусунун жана өткүр курч вирустук ооруларынын деңгээлинин жогорулаганы байкалат. Бул октябрь айынан апрель айына чейин созулат. Эң эле жогору катталган мезгили бул декабрь айынан январь февраль айларына чейин созулат. Мисалы карап көрсөк, өткөн эпидсезондо 2019-2020 жылдын эпидсезонунда эң эле жогору катталган убактысы сасык тумоо оорусунун бул декабрь айынын 52 жумасынан январь айынын 5 жумасына чейин созулду. Карап көрө турган болсок, лабораториялык тактоолордун негизинде былтыркы сезондо грипптен Б түрү басымдуулук кылып катталды. Анан грипптен А түрүнүн H3 N2 түрү катталды. Өткүр вирустук курч оорулардын деңгээли ушул октябрь айынан баштап жогорула баштайт. Көп эле ооругандардын арасында бул жаш балдар болот. Ушул оорунун алдын алуу жана татаалдашып кетпесин, өлүмдүн азайтуу максатында Саламаттык сактоо министрлиги жыл сайын жылдын башында пландаштырып, алдын алуу үчүн вакцина сатып алат. Вакцинаны пландаштырып сатып алат. Мына быйыл дагы 111 миңден ашык вакцинага тендер өткөзүлүп, келишим түзүлүп, сатып алынганга дайындалды. Мындан тышкары, ушу быйылкы болгон пандемияны эске алып, жана күзүндө боло турган экинчи толкундоосун эске алып, оорунун жогорулашуусунун Саламаттык сактоо министрлигине заявка дайындалды 700 миңден ашык доза сатып алынганга. Бул эмнеге 700 миң? Анткени биздин өлкөбүздө бат-бат ооругандар, өнөкөт оорусу барлар, кош бойлуу адамдар, медициналык кызматкерлер жана бат-бат ооруган жаш балдар бул ооруну өтө эле оор көтөрүшөт экен дагы, татаалдап кетишип, анан өлүм болгон учурлар да катталат. Алардын саны бүгүнкү күндө 700 миңден ашык. Ошого жараша вакцинаны дагы ошо 700 миңден жогору заявка берилди. Бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму жыл сайын ошо кайсы грипптин түрү жүрөөрүн прогноз берет дагы, ошол берген прогнозуна жараша дайындалган вакцинанын составына ушул бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму рекомендация берген вакцинанын түрлөрү кирет. Быйыл мына вакцинанын 2 түрү бар, 4 валенттүү жана 3 валенттүү. Жыл сайын биз 3 валенттүү вакцинаны сатып алабыз. Анын ичине грипптин А түрүнүн 2 түрү, бул H2 N3, анан А түрүнүн H1 N1 2009, анан Б түрүнүн Викториясы. Андан тышкары Саламаттык сактоо уюму ушул келе турган сезондо кайсы сасык тумоонун кайсы түрү болоорун аныктоо үчүн лабораториялык тастыктоолорду убагында жасаганга, ошо тест системаларды сатып алууга дагы бүгүнкү күндө иш аракеттер жүргүзүлүп жатат. Бул сатылып алына турган вакциналар биринчи иретте ошо тобокел топторго таркатылат, жерлердин баарына. Бул бекер баардык ушул эки тобокел топторго кирген адамдарга берилет. Бул биринчи ирет медициналык кызматкер, өнөкөтү оорусу бар адамдар, 65 жаштан жогору кары картаңдар, бат-бат ооруган жаш балдар жана кош бойлуу аялдарга. Мындан тышкары сатып алына турган вакцина баардыгына жетишпегендигинин себебинен биздин нормативдик документтердин негизинде жеке менчик медициналык борборлорго ушу вакцинаны жасаганга уруксат берилген. Жыл сайын бул вакцинаны төлөм аркылуу Малыш, Кроха, Цадмир, 312 деген поликлиникаларга уруксат берилет дагы. Төлөм аркылуу каалаган адамдардын баары ушул поликлиникадан алса болот. Биз карап көрсөк, октябрь айында сезон башталганда оору суук түшкөндөн баштап биринчи эле өткүр курч вирустук оорулар катталат. Бул
жанагы түрлөрү өтө эле көп. Бул парагрипп 4 түрү бар, аденовирус, респираторлук синциальный вирус, риновирус дегендер бар. Бул вирустук оорулар жаш балдардын арасында көбүрөөк татаалдашуу менен өтөт. Анан ошо ооругандардын санын эле 60-70%га чейин ушу жаш балдар түзөт. Жана өнөкөтү бар оорулуу адамдардын арасында татаалдашуу менен өтөт. Ошону эске алып, мына саламаттык сактоо министрлиги мен жогоруда айткандай ошо вакцинаны сатып алууга аракеттерди жасап жатат.